Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Зулпухаровға берилет. Даярдансын депутат Осмонова. Рахмат. Урматтуу Куятбек Аличевич, азыр мына жогору жакта айтып кеттиңиздер, сизчи баягы Ички иштер министрлиги күч структуралары аскер кызматкерлеринин өзгөчө абал жөнүндө конституциялык мыйзам негизинде компенсацияны төлөп берүү боюнчачы. Сиздер мыйзамдардын бир эле ушул эле мыйзамда эмес, башка мыйзамдарды деле карап көрсөңүздөр, биз кабыл алынгандан кийин анын иштөө механизмин иштеп чыгуу сиздерде да. Өзүңүздөрдүн токтомуңуздар менен жобо менен бекитесиздер да. Бул жерде биз өткөндө эле бюджетке өзгөртүүнү киргизип атканда премьер-министр сиздер өзүңүздөр жооп бердиңиздер. Бул акча каражатын биз бөлүп беребиз депчи. Бүгүн айтып атасыздар, иштөө механизми жок экен депчи. Сиздер маалыматты укук коргоо органдарына, ички иштер министрлерине так берип койсоңуздар, бул иштөө механизмин иштөө боюнча мыйзам иштөө механизмин бул жобо менен бекитип атабыз. Юристтер иштеп атат, могу күнү бүтөт. Кудай буйруса бюджеттин киреше тартыш бөлүгү бүгүн 32 миллиардка кыскарды, 27 миллиард бизде дефицит бар. Бирок урматтуу ички иштер органдарынын кызматкерлери, аскер кызматкерлери ушул айга бөлүп беребиз деп койсоңуздар түшүнүктүү болот да. Күнүгө чыгып сүйлөп атасыздар, бул кичине эме болуп калат. Анан Куатбек Алчевич, жазып алсаңыз бун кийинки суроом өткөндө бюджетке өзгөртүү киргизип атканда ошол негизги токтомдун преамбуласына биз сунуш киргиздик эле. Бир 702 миллион сом боюнча өзүңүз билесиз, баягы брокердик кызматты бүгүнкү күндө 3-4 фирма, жеке менчик фирмалар жүргүзүп атат. Алардын тапкан пайдасы 9,5 миллион сом. Мындайча айтканда $7, 9,5 миллион доллар. 700 миллион сомдун тегереги деп атабыз. Эмне сиздерге тоскоолдук болуп атат? Бир жуманын ичинде ошол токтом менен гана бажы кызматынын ичинде ошол структура турат. Туурабы? Таможня инфраструктура башкармалыгычы ошолорго өткөрүп берүүчү. А бул убакыт өткөн сайын сиздердин бюджеттин киреше бөлүгүнө пайда тийгизет да. Бул биринчи. Ошо киреше бөлүгү жөнүндө өзгөчө көңүл бурсаңыздар. Экинчи, биз ошол эле баягы тонировка боюнча айттык эле. Мыйзам дертара киргизип, биз каникулга чыкканга чейин буну эл түшүнөт да. Ушул багыттуу, чек арага багыттуу кылып ошол тонировканы киргизип койгула, биздин кыргыз мамлекетинин патриот жигиттери эгерде ушул акча түз чек арага багыттуу кете турганын биле турган болсо, алар мындай патриоттук сезим менен деле буну жасамак да. Ошон үчүн мыйзам дертелетип киргизсеңиздер, мына июлга чейин киргизип койсоңуздар жакшы болот да. Үчүнчүсү, мына биз Кызыл Океандын аэропорту жөнүндө дайыма көтөрөбүз. Бизден кайра кат келип атат. Ал жерде мындай туура биз түшүндүк. Баягы гражданский авиациядагы, Манас аэропорту дагы бул аэропортту кайра түзүүгө болбойт. Эми мурда Советтер Союзунун учурунда курулуп калган, азыр Өзбекстан, Кыргызстан өзгөчө башка мамлекет болуп калдык. Ошон үчүн баягы взлётный полосасы Өзбекстандын ичине кирип кеткендиги үчүн буну кайра курууга болбойт деп атат да. Эгерде болбой турган болсо, ал жерге мына Россиядан, Казакстандан сиздердин өзүңүздөрдүн пландаштырылган ишиңиздер боюнча чоң Орта Азиядагы эң чоң логистикалык борборлорду курууга мүмкүнчүлүк бар экен. Инвестор кызыгып сиздерден сурап атат. Ошону тездетүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, сиздер так расписаниясын жазып алып, анан ошол таможняга, Минэкономго тапшырма берип койсоңуз, бүтө берет өзү үчүн. Ал жерде эң чоң Орта Азиядагы эң чоң логистикалык борбор болуп калат. 3 миллион 300 миң калк Фергана областында жашайт. 3 миллион 200 миң калк Андижан областында, Баткен менен мына Ош областында 2 миллиондан ашча калк жашап атат. Мындайча айтканда, мындай густонаселенный, мындайча айтканда эң жыш жайланышкан дүйнө жүзүндө ушул Фергана өрөөнүн борбору болуп калат да. Сиздер көңүл буруп койсоңуздар ошо. Жооп берип койсоңуз баягы суроо. Рахмат. Урматтуу Төрөбөз Акирович, логистикалык центр боюнча өзү бир топ убакыттан бери ушундай сунуштар келип түшүп жүргөн, биз карап тургандан кийин биз сизге жооп берели бул боюнча. Негизи сунуш туура сунуш деп ойлойм. Только азыр процедура мыйзамдуулук жагы кандай болот, бунун бул стратегический объекта болуп эсептелинет. Ошолордун баарын карап туруп, анан кийин биз бир чечимге келели, жооп берели. Тонировка боюнча эми ачыгын айтайын,
Biz күч органдарда бизде көз караш пайда болуп, биз ошону ишмайт элекпиз. Бул жумада отурабыз. Кудай буйрса, анан кийин мен өзүм көз карашымда киргизишибиз керек деген ойдомун. Буну 2 жылдан бери айтып келатабыз. Аракет кылабыз bunun üstünün. Таможенный процедурадагы жана сунушубуз брокерлик боюнча эң туура сунуш. Буну эми иштеп чыгалы. Эркин Шамсинович менен биз чогулап карап туруп, тез аранын ичинде киргизүүгө аракет кылабыз. Мына кошумча төлөм боюнча өзгөчө абал убагындагы 240 миллион деп бүгүнкү күндө МВДнын структурасы берген. Башкалар да эсептеп атышат. Биз айткан маселе, сиз абдан туура белгиледиңиз, мыйзам бар. Ошонун жанагы кандай жүргүзүү процедурасын расписать этип, методикасын чыгаруу маселесин эч ким жасабай койгон экен, калып калыптыр. Ушул жума болбосо дагы кийинки жумада бул бүтүп токтомго кол коюлат. Себеби бул контролдо болуп калды акыркы мезгилде. Буну сөзсүз түрдө биз ушулай менен төлөйбүз.